Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Бүгүнкү күндө айыл жерлеринде үй-бүлө жана жумуш менен чектелип калбастан, коомдук иш-чараларга, коомдун аялуу катмарына да көңүл бөлгөнгө жетишип келген активдүү аялдар бар. Бүгүн ошондой активисттердин бири Назгүл менен таанышмакчыбыз. Назгүл Сейталиева Төмөнкү Серафимовка социалдык стационардык мекемесинин эмгек инструктору жана маданият кызматкери, 5 баланын апасы жана 3 неберенин тайенеси. Кесиби боюнча чач тарач болгондуктан социалдык стационардагы ата-апалардын чачтарын, сакал-муруттарын алып текшелеп турат. Назгүл балалык кыялында сахнага чыгып эл алдында сүйлөгөндү жактырчу. Ошол кезде жогорку окуу жайда окуганга шарты болгон эмес. Ага карабастан көптөгөн курстардан билим алып, коомдук иш-чараларга активдүү катышып келет. 2017-жылы Кыргызстан аялдар конгресси Замира Акмагышеванын компьютердик илим жана ораторлук чеберлик бизнес пландаштырууларын аяктап окуп бүткөм. 14-жылдан баштап Айылдык ден соолук комитетинде Ысык Ата районуна караштуу Туз айыл аймагында Айылдык ден соолук комитетинин төрайымы болуп азыркы убакка чейин эмгектенип келем. 2017-жылы Эр-Шоола кайрымдуулук фондунун мүчөсү болуп, азыркы убакка чейин ушул Эр-Шоола кайрымдуулук фондго дайыма үзгүлтүксүз жардам берип турган кезибиз. Ошондой эле 2017-жылда дагы Арузат аялдар бирикмесинин мүчөсү болгонбуз. 2021-жылдан тартып Туз айыл аймагындагы аялдар кеңешинин жооптуу катчысы болуп, азыркы убакка чейин ошол жооптуу катчы болуп келе жаткан кезим. 2020-жылдан баштап ар дайым үмүт менен жашоо керек деген Красноречка айыл өкмөтүнө караштуу фонддо Жекишев Кылычбек мырза менен ушул убакка чейин дагы баягы биргелешип, ушул фондго ар дайым үмүт менен жашоо керек деген фондго өзүбүздүн салымыбызды кошуп, дайыма активдүү катышып, өзү айсиз балдарга жардам берип жаткан кезибиз. Назгүлдүн айтымы боюнча ар кимдин өзүнүн ой максаты болот экен. Жаш кезекте максатыбызга жетпесек да, умтулуп аракет кылса, ийгиликтерди багындырса болот дейт. Мен дагы ушул кайрымдуулук фонддорго координатор болуп иштегенден баштап, ушул Эр-Шоола кайрымдуулук фондго жардам бергенден баштап, өзүмдү кадимкидей жоопкерчиликтүү сезип, дайыма ушул салымды кошуп, ошодоки көзү айсиз балдарга, жанакындай инвалид коляскада отурган адамдарга, төшөктө жаткан кары хатаңдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген баардык инсандарга, ошолордун баардыгына жардам берүүдөн эч тажабайбыз жана баардык элдерди ошого чакырат элем. Ар бир адам дайыма үмүт менен жашоо керек деп бекеринен дагы айтылбаса керек. Анткени адам үмүт менен жашаса, чындыгында эле баягы ойлогон ой максатына өзү дайыма канчалык аракет кылып, карапайым элибиз кайдыгер болбой кайрымдуу болсо, биз ошондо гана үмүт менен жашап, дайыма алдыга умтулабыз деген ишенимибиз ар бирибизде бар. Ошондуктан биз дагы ушундай үмүт менен, ушундай демилге менен, ураан менен жашап келебиз. Адам канчалык жакшылык кылып башкаларга жардам берсе, ошончолук ошол жакшылык жашоосуна кайра кайтып келет дейт Назгүл. Коомдук иштерге кошкон салымы үчүн Назгүл көптөгөн ардак грамоталар менен сыйланган. Биз ушул Туз айыл аймагындагы аялдар кеңешинин жалпы мүчөсү 2023-жылдын Нооруз майрам иш-чарасын абдан жакшы, мыкты деңгээлде өткөрүп, баардыгыбыз абдан чоң байгеге, 10 000 сом байгеге ээ болдук. Биринчи орунду алдык жана Туз айыл аймагынын болуп өткөн улуттук маданий идеологияны, кыргыз элинин када салт үрүп адаттарынын үлгүсү болгон Ыр-кесе 2023 маданий иш-чарасын активдүү катышкандыгыбыз үчүн дагы Туз айыл аймагынын башчысы Дунундаев Акылбек мырзанын дагы ыраазычылык катын алдык. Ошондой эле азыркы убакта энелер мектеби ачылган, баардык район чүй область боюнча. Азыр ушул Ысык Ата энелер мектебинин координатору болуп 5 айдан бери ошол сабак өтүүдөмүн. Онлайн окууну жүргүзүп атабыз. Гапыр Мадаминов агайдын тартип тарбиялоо, балдарды туура тарбиялоо жана ата энелердин өзүн өзү тарбиялоо, ошол агайыбыздын гусулдарын
мектептин баардыгын ушул баардык райондорго, областтарга, мектептерге жайылтуу биздин эң негизги астага койгон кадамыбыз болчу. Чындыгында баардык райондор азыркы айыл өкмөтүндөгү мектеп окуучулары, мектеп мугалимдери ушул Гапар Агаевдин окутуусун, тарбия таалимин усулдарын абдан жакшы жайылтууда активдүү катышып атышат. Баардыгы ыраазычылык каттарга, лидерлерге, данышман апаларга чейин жетип отурган кезибиз. Мына кечээ жакында эле бүгүнкү Карлар күнүнө карата ушул биздин ата энелер мектебинин координаторлору чогулуп, улуу мундагы лидер апаларыбызды, данышман эжелерибиздин баардыгын чакырып, кафеге коноктоп, сыйлап, белектерибизди бердик. Назгүл бул жасаган иштеринен каражат таппайт, бирок эбегейсиз ырахат алат жана коомдогу өзгөрүүлөргө, муктаждарга жардам бере алганына сыймыктанат жана башкаларды да үндөп келет.